Баткенге бербей койсоңор, эмдиги жылы ал бөлөк өлкөнүн жери болуп калат. Ошондо силердин кайдыгерликтен 18 километр жолдун бүгүн 16 километр бөлөк өлкөгө өтүп кетти. Эмне бажага табылган акча чегарага табылбайбы? Бажага табылган акча Баткенге табылбайбы? Кайнежеге табылган акча чегарага табылбайбы? Өкмөт өзүнүн моралдык ресурстарын бүт түгөттү. Саясий ресурстарын түгөттү. Ишеничти түгөттү. Эми мындан ары кандай кылышыбыз керек? Өкмөттүн отчету ушу комитетте каралып атканда мен өкмөттүн чегара саясаты боюнча маселесин таптакыр канааттандырарлыксыз деп баа бергем. Көңүр колдогонсуңар. Эми мына ишенип отурасыңар. 2 айдан бери тууган туушканга табылган акча чегарага суверенитетке табылбайт экен. Же туура эмес айтып атам. Биз мамлекетчил деп койсок, Кыргыздын азаматтары тууганчыл, бажачыл болуп кетип атпайбы? А калган 30 000 чиновникке кантип үлгү көрсөтө аласың? Эгерде бажаң келип алып, өкмөттүн жыйналышында төрагалык кылып атса, анда спикерге уруксат берели, бажасы келип, жогорку кеңеш төрагалык кылсын. Анда жогорку соттун төрайымынын абысыны келип алып, ошол жакта төрагалык кылсын. Ушул кадам мамлекеттик институтту абдан төмөн түшүрдү. 19-жылымда Алымбек Татка, Байтик Баатыр, Балбай Баатырлар болгон. Билими жок, бирок алар да бажасын өкмөткө төрагалык кылган эмес. Биз ушундан сабак ала албасак каяка баратабыз? Генералдарыбыз бандиттерди узатып жүрсө, сотторубуз Кыргызстандан чыгып качып атса, өкмөттө бажалар төрагалык кылып атса, биз мамлекет кура алабызбы? Эркин мамлекет болобузбу? Кеп ошондо отурат. Силердин угуп атканыңызды бир райда угуп атканды угуп атабыз. Бизге чечим керек. Чечимдер жок, биш жок. Алдагы 150 миллион долларыңар сентябрдан эч ким кереги жок. Ал жерде бөлөк граждандар болуп калышы мүмкүн. Сентябрдан баштап 150 миллионго эч ким кереги жок. Жок деген ошо фонддон таап бербейсиңер. Бул уят. Бул өтө уят. Бул коңшу мамлекеттердин жанында биз өтө уят болдук. Улут катары уят болдук. Мамлекет катары уят болдук. Ошо чегарага таппайсыңардан тууган тушканга акча табасыңар. Могу 10 депутаттын айлыгын бир бажанын баласы алат экен. Бизди эл урушуп атат, айлыгыңар көп деп. Туура урушуп атат. А могу 10 депутаттын айлыгын, бир комитеттин айлыгын бир бажанын баласы алат экен. Мына биздин мамлекет колгон мамилебиз. Мына биздин суверенитет колгон мамилебиз. Ошон үчүн мен 3 депутат айтты: Карамат Розова, Максат Есенович, Абдубагат Мадрасович. Өкмөт толук составмен отставкага кетиш керек. Мындан ары алар аткаруу бийлигинин башында турууга моралдык укугу жок, саясий да укугу жок. Жана Кадыркулов, Идриске рахмат. Бир тыйын албай, бирок шек пайда болгондугу үчүн кетти. Темир Сариев, ошо жолдо нарушение кылды деген закон жок, далил жок, бирок шек пайда болгон үчүн кетти. Биякта шек эмес, 7-8 далил чыгып атпайбы? Далил, факты. Моралдык лимит түгөндө да. Андагы эле колду бууп, анан кайра эле тиги шос келатат түбү деген. Мында шос келатат деп чегараны чечпей турбайларбы? Урматтуу депутаттар, биз да кээде мындай саясий эркти көрсөтүп турган учурлар келет. Мен ойлойм, ошол эркти ушул комитет башташыбыз керек. Абдубакат Мазур койдубу добушка? Добуш бериңиздер өтүнөм. Рахмат. Кийинки сөз. Маселесин чечүүдөгү чечкинсиздиги жана чегара маселеси боюнча жогорку кеңештин 10 мартта токтомду аткарбагандыгы жана элдин иши кеткендиги үчүн жогорку кеңештин эл аралык комитети өкмөттүн толук составы менен отставкага кетишин талап кылат деп. Муну жогорку кеңешке чыгарам. Бүгүн добуш коюп берсеңиз. Рахмат. Каны Капаш. Маселе былтыр козголуп, быйыл чечилди 3 миллион. Чегарага 13-жылы козголуп, 6 жыл чечилген жок. Ошон үчүн атпаймынбы? Биз коомчулуктун сын пикирди эске алалы да, үйрөнөлү да. Тереза Мей бир тыйын жеген жок. Бирок жанагы Брексит боюнча маселени өткөзбөгөн үчүн кетип атат. Биз жаңы үлгүрсү. Рахмат. Биринчи суроом Кубатбек Алчевич сизге. Өткөндө айттыңыз эле, бир жуманын ичинде бүтүрөбүз, Кантакка барган 8000 адамдын тест алып диагнозун чыгарабыз деп. Экинчи мен сизге азыр кат бердим. Европада 300 студент, алардын баары иштечи, иштей албай калды. Эми 5 ай бою же тамагына, же жатаканасына акча төлөй албайт. Европа банк аркылуу, ООНдун Кыргызстанда качкындар уюму аркылуу алып келе алабызбы? Себеби Европада ар бир студент инвестор болуп эсептелет. А дүйнөдө согушта качкандар качкын. Анан кийин эпидемиядан качкандар да качкын. Ошон үчүн ушул эки институтту пайдалансак, экинчи суроом премьер-министр сизге.
биринчи 20 күндөн бери асыран деп айтып атат, 14 миллиард сом бар деп. Бар болсо качан, кайсы процент менен, кайсы банк аркылуу таркатып бересиңер? Биринчи суроом. Экинчи, жана Рустам Казакбаев айтып кетти, токтомду жазганда да ылайыктап жазбайсыздар. Биринчи пунктта, биринчи майдан баштап иштей турган экономиканын тармактарын жазсыздар да, химический промышленность Кыргызстанда барбы? Машиностроение Кыргызстанда барбы? Приборостроение Кыргызстанда барбы? Анда жазып коелу, кораблестроение, ядерлик согуштарды чыгаруу, атомдук куралдарды чыгаруу, космостук өндүрүштү чыгарууну биринчи майдан баштап улуксат беребиз деп. Бул Казакстандан көчүрүп алганга кичине жашырбайсыңарбы? Өкүнүчтүү, Өзбекстан 10 миллиард элге жардам берип атса, Казакстан 10 миллиард жардам берип атса, биз айла жоктон бир мүшөк ун бергенибизди айтып атабыз. Күн сайын бир мүшөк ун бере албайбыз. Урматтуу премьер-министр, эл сизден ун күтпөйт, эл сизден реформа күтөт. Ошо акыркы суроом, кризис бүтсө, биринчи кайсы тармактан реформаны баштайсыз? Алдағы тизме боюнча Каныбек Капашевич. Мындай. Курсагым тойгусам да жок. Менин өнөр жайдын классификациясы боюнча, ошол жана химия промышленность деме өнөр жайынын бир эле элементин чыкса, ошолда химия өнөр жайынын бир тармагы болуп эсептелет. Аны биз кайсы өнөр жай бар, кандай бар, анын тизмегин сизге берели, анын баары. Ошо машиностроение айтып бериңизчи, Кыргызстанда машиностроение 2 заводду айтып бериңизчи. Биздин экономиканы баккан 4 тармак. Соода, төйлөө, курулуш, текстиль. Ушул 4-ө биринчи майдан баштап иштеш керек. Ушул 4-ө биздин ички экономикалык структуранын 70% берет. Соода, төйлөө 50%, курулуш 13-17% и текстиль. Силерге биз эмесин тизмесин баарын берели, кайсы компания кайсы тармакта иштейт, кайсы көрөбүз. Биринчиси эмне болот? 14 миллиард боюнча мындай. Ал киши айткан жок. Уже биздин кассада турат деп. Биз булактарын таптык, ошолорду сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ички жана тышкы булактардан деп айттык биз. Биз жакында сиздерге жанагы бюджетибизди алып келгенде ошол жерде айтып беребиз, кайсы булактан. Анан азырынча менин суранычым ушул биз эми жалган нерсени айткан жокпуз. Бир аз күтүп турсаңыздар, биз кайсы булактан кандай болот, донорлор менен кандай сүйлөшүү болду, баарын тастыктап айтып берет. Бир аз күтүп турсаңыздар. Кийинки сөз Сулайманов. Бүгүн эртең эмес, бир май айынын ичинде сиздерге айтабыз. Экинчиси жанагы кайсы реформадан баштайбыз деп. Салык кодексинен баштайбыз. Салык кодексинде бизде өзүбүздүн 20-жылга кабыл алган өкмөттүн программасында турат, ошол жерде кандай өзгөртүүлөр кириш керек деп. Салык кодексин азыр мынакей көрүп атабыз. Жеңилдиктери берүү боюнча кандай проблемалар бар. Кээ бирлер жана мен айтып аткандай бизнестин көбү жана салыкты кечкиле узарткыла деп атпайбы? Мына ошондо биз категорияларды карап турсак, жана депутаттардан бирөө да айтып кетти. Анча-мынча бизнесмендердин өзүлөрү түшүнбөйт. Аябай кымбат. Кымбаттан дагы татаал. Салыктын өзүн жөнөкөйлөштүрүш керек. Салыктын кээ бир түрлөрүн балким силер макул болсоңуздар жоюшубуз керек. Жөнөкөй бир 2-3 салыктын түрүн төлөгөн экономика болуш керек бизде. Мына ошонун баарын тең сиздер менен бирге чечебиз деген ойдомун. Жооп берип атат. Каныбек Капашев, жооп берип коесуз сурооңузга. Бүгүнкү күндө бардыгы болуп 5 февралдан бери келип түшкөн анализдердин бардыгынын саны 51.592 болду. Анын 51.472-сине бүгүнкү күндө анализдин бардыгы чыгарылып бүттү. Сиз айткандай, действительно биз баягы айткан маселени замороженный тургандардын бардыгын бүтүргөнбүз. Азыр күндө келип түшкөн анализдерди күндө чыгарууга жетиштик. 24 сааттын ичинде жаңы табылган контактный лицолордун анализдерин алып, аларды чыгарып, ордуна коюуга мүмкүнчүлүк бар бүгүнкү күндө. Бул биринчи маселеңиз боюнча. Экинчиси, сиздин катыңызды алдым. Ал боюнча буга чейин дагы Тышкы иштер министрлиги тиешелүү башка мамлекеттик кызматтар менен кошо иштеп жүргөн. Билесиз, сиз менен да бул боюнча биз 1-2 жолу сүйлөшкөнбүз. Европадагы биздин жарандарыбызда так тизмеси бизде бар, кайрылгандардын. Ал сиздин сунуштуңузду эске алуу менен биз дагы ишти дагы улантабыз. Рахмат. Кошумча маалымат берип койсом болобу?
Чет өлкөлөрдөгү биздин студенттерибиздин саны 11.569. Ар кайсы өлкөлөрдө көпчүлүгү Россия Федерациясында бүгүнкү күнү алар окуп атат. 7400, Турциядагы 1859, Польшадагы 60, калган Германиядагы 80. Бардыгы менен биз байланыштабыз. Көйгөйлөргө душар болгон студенттерибизге биз жардам көмөк көрсөтөбүз. Батыш өлкөлөрдөгү Канатбек Капаш биз сиз менен сүйлөшүп, ушул студенттерге биз чыктык. Кечээ эле биздин министрдин орун басары ар бир ушул өлкөлөрдөгү иштеген элчилер менен видеоконференц связьда сүйлөштү. Буюрса жакын арада биз муктаждыкка ээ болгон студенттерибизге жардам беребиз. Эгер керек болсо алып келүүгө аракет кылабыз. Рахмат.